ковидтен коркунучтуу вирус, орус тили, орус империясы дегенме кечөөтөн бери чырылдап атат да, жана атасын таламын талашкандай жана орус кулдар. Эмне үчүн орус кулдар деп атам? Биз бул кулдук психология да, колониалдык психология деген ушу да. Мен кечээкиден да катуу айтсам, мындай. Биз орус бийлигинин туткуну гана болгонбуз да. Биз Россияга эч качан улут катары биз калыптанганыбыздын кереги жок. Аларга биз Россия курамында гана этнос катары керекпиз. Мен буга дагы бир басым жазайын. Биз улут катары эмес, этнос катары гана керекпиз. Мына падышалык бийликтен баштап, кийин большевиктик бийликтин азыркы Россия Федерациясынын саясатын карап көрөлү. Кыргыздын тарыхка карабайт, анан билер маанысын алат, тиги өздөрүн билимдүү санатпай, биз орус эли бизди билим берди, окутту, чокутту, эл кылды депчи. Атаңдын башына эл кылды. Орус бизди кул кылды да. Өзүн сыйлаган улут эч качан ушул орустун жакшылыгы деп айтпайт да. Орус бийлигинин биз туткуну болуп келгенбиз. Мына айталы. Басмачылардын тагдырын алалы. Аларды басмачы деген саясатты мээбизге куюп келген. Ошол стереотип менен жашап биз басмачыларды бир элдин бир эң жаман бир суук тумшук өкүлү катары караганбыз да. Алар мекенчил, жер улутчул сезимдеги чыныгы ошол улут өкүлдөр болгон. Себеби орус падышачылыгынын геологдору Кыргызстандын Борбор Азиянын жаратылыш ресурстарын келип текшерип, тинтип, шимшилеп, ошол Кыргызстандын Борбор Азиянын жаратылыш ресурстарына көзү күйгөн. Мындай жалпак тил менен айтып атам да, мына орус падышачылыгы ошо менен жылып келген саясатын жүргүзгөн. Алардан кийин большевиктер партиясы түзүлдү. Большевиктер эмне кылды? Улуттун каймактарын репрессияга кандай курман чалды? Мындай айтканда, ошол 36-37 жылкы репрессия биздин улут каймактарын суу жүрөк кылып келген. Себеби кул эч качан кожоюнуна каяш айта албайт. Кошомат кылып шыйпаңды эпте ок атыңлат да. Мындай айтканда биздин чоңдор ошо Кремльдин кошоматын, кашкабагын карап, ошол жака кошомат кылып ок аткылып келген да. Ушулду биздин мамлекет болуп түптөлүп калганыбыз, улут болуп сакталып калганыбыз, улуттук идентичность деп какшап атканым ошол. Биз өзүн сыйлаган улут болгон эмеспиз. Биз маңкурт болуп калганыбызды Айтматов өзүнүн жана кылым картар бир күндө коңгуроо каккан. Мына ошон образ менен, элдик миф менен, элдик уламыш менен берген да. Мунун саясий өңүтөн тоталитардык саясаттын ошол инструментин көркөм чыгарма менен, көркөм туйунтма менен жазып калтырган да. Ошол мурасты түшүнбөйбүз, бирок ошол маңкурттар бүгүн орустун бийлигин темеле төшүн тосуп, чолпонбай болуп тоскусу бар да. Россия Федерациясы деле бүгүнкү күндө ошол ак падыша менен большевиктик саясаттын, ошо коммунисттердин саясатын жүргүзүп келатат. Биз бүгүнкү Россияга деле этнос катары гана керекпиз. Улут катары калыптанганыбызды Россия эч качан сүйбөйт. Биздин территориалдык кызыкчылыкты, ал империялык амбиция менен ошо биз таасирин өстүргүсү келет. Эмне үчүн бизде канта авиа базасы турат, кокус. Биздин чегара чатагы чыгып кетсе болсо, кошуна комшулар мененчи, комшу өлкөлөр менен. Россиянын ошол авиа базасы сөзсүз түрдө аскердик тартип киргизгенге аракет кылат. Ушулбу биз ушуга баратабызбы? Анан орус десе эле мен атайын атасын көр, атасын таламын тарашкандай Россиянды тимеле төшүң менен тоскондордон мурда ойлонгулачы. Мына орустун таасиринен качан чыгып өз алдынча улут болосуң, качан өз арыңа келесиң, өзүң эне тилиң жокпу, мама, папа дегенди алмаштыра албайбы кыргыздын тили? Кыргыздын кудурети жок ошончолук өзүнүн тилин жаратканга ушул туткун болуп оруска көз каранды болгондо, күнүңдү, тагдырыңды байлап койгондон качан кутуласың кыргыз? Тагдырыңды байлап миграцияда жүрөсүң ошол жакта Россияда. Дүйнөнүн 4 тарабы кыбыла. Каяка барба, оокатыңды кыла бер. Бул жерде мен батыштын да балуулугун айтып атпайм, сага Кытайдыкын, чыгыштыкын, каягына болсо 4 тарабын кыбыла, айланайын кыргыз. Оокатыңды кылам десең, баары менен тең ата дипломатиялык деңгээлде мамилеңди кыла бересиң. Бирок биздики бүгүн бир гана ошо Россия менин тагдырым, күнүм, айым деп ошол баткан күн менен чыккан күнүңдү Россия деп ойлосоң, анда шооруңдан арылбайсың кыргыз урпагы.
андыктан намысыңа келип арыңа келип мындай терезени ачып дагы дүйнөгө мындай кенен карап анан билимди түсүнсөк, анан орус тили менен агарды көгөрдүк деген биз жалган түшүнүк менен ошол жалган тарыхты окутуп келген, жалган түшүнүк берип келген бизгечи. Россия бизди билим берди, окутту, чокутту депчи. Ал тиги биздин улут каймактарын репрессиядан кырып койгондун саясаты дагы ошо бизди улут катары баш көтөрбөй турган этнос кылып гана башкаруу болгон. Ошол дагы жооп болсо дагы ошентип дүңүнөн жооп берип тура берем. Жообуңарды силер дагы камдай бергиле.